бердик, азыр дагы көрсөтөбүз. Алмаштырып берсек, вооружениелерин алмаштырып берсек, жакын арада тез перевооружение кылышыбыз керек. Эскилердин баардыгын алып туруп, баарына жаңадан вооружение берип, кийим-кечеге барып жакшы экен. 2,5 жыл бранжелет 6 класс алып келип, Баткен областын өз курамын полностью, анан южный сводный отряддарды, внутренние войска песен баардыгы 100%. Молодцы. Мурда внутренние войска же болбосо милиция кызматкерлери эмес, даже чегерачыларыбыз да бронежилеттер жетпейт эле, ачык айткандачы. Два разгрузочный жилет дагы и броник дагы. Вот мурда даже ушул эмелерибиз, бронежилеттерибиз чегерачыларга жетпейт. Былтыры чумкалар менен, менен уже моголор аптечкасы бар. Аптечкасында тура бит. Аптечкасында бардык эмелер болуш керек ичинде, медикамент, первый помощь. Вот, всё барды бар. Аптечкасынын ичинде бүт нерсе болуш керек да. По идее, мына. Birinci помощь bütün bарын aldırıp Берекси бар экен, бинттери бар экен, жүгүттөрү бар экен. Все бардыгы бар экен. Ушуларды постоянно текшерип, командирлер ушулардын баарын постоянно текшерип турушуңар керек. Так, булар эми расходдуу материалдар да, буларчы. Расход болгондон кийин буларды кайрадан толуктап, эгерде жоголуп кеткен болсо жаңылап бардыгын кайрадан эме кылып турушуңар керек. Это постоянная работа, да. Это не просто так. Бир эле жол жасап коюш эмес, бул постоянно расходный материал болуп турат. Эми бизде мына милициялар менен жана баарын айтып келе атпайбыз, бирок ошолордун арасында эң негизги маселе бул биздин ГАИ кызматкерлеринде. Силердин жүзүңөр, силердин кылган ишиңер, силердин элге журтка кылган мамилеңер бардыгыбыздын жүзүбүздү көрсөтөт. Билесиңер да, ГАИлер жөнүндө анекдоттор да көп. ГАИлер жөнүндө ар түрдүү шакаба сөздөр да көп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Силердин жүзүңөр, силердин кылган ишиңер, силердин элге журтка кылган мамилеңер бардыгыбыздын жүзүбүздү көрсөтөт. Билесиңер да, ГАИлер жөнүндө анекдоттор да көп. ГАИлер жөнүндө ар түрдүү шакаба сөздөр да көп. Анын бардыгы болгон өтүп кетиш керек. Былтыртан бери мына 2 жыл болуп калды, туурабы? 2 жыл болду, 1 жыл келгенден кийин 2 жылдан бери силерди камсыз кылуу боюнча могулордун эч нерсеси болгон эмес, туурабы? Мына ушул өзүңөрдүн эмеңердин эч бир эмелери болгон эмес. Булардын бардыгы мына жаңыдан коюлган, жаңыдан алып келген эмелер. Ошон үчүн силерге ийгилик болсун, жакшылап иштегиле, элибиздин, журтубуздун жүзүн, мамлекетибиздин жүзүн көрсөткүлө. Так, баягыдай 5 сом, 10 сом ала кала турган ГАИлерден болбогула. Наоборот, бир адамдын бир кайсыл бир нарушениясы болсо, ошону жакшынакай түшүндүрүп туруп, эгерде керек болсо мамлекет тарабынан штрафын, жанагы жазасын берип, болбой турган болсо жакшы сөз менен узатып койсоңор, тыйынын албай туруп. Мына ошондо биздин жүзүбүз көтөрүлөт, кадыр баркыбыз көтөрүлөт. Ошондо милицияны мына министрдин кылган ишинин жыйынтыгы билинет. Ар бириңер үчүн. Ошо милиция ГАИнин кызматкерлери силерге ишенебиз. Ишиңер жакшылап аткаргыла. Эл арасында да сөз болуп атат. ГАИ мурдагыдан көрө түзүк болуп калды депчи. ГАИ оңолуп калды деген сөз көп болуп атат азыр эл арасында. Ошону дагы тастыктап кеткиле да. Тастыктап кеткиле. 5-10 тыйын үчүн эч качан өзүңөрдүн баркыңар, жүзүңөрдү жерге урбагыла. Макулбу? Ийгилик болсун силерге. Бизде 1800 ГАИ бар. Мынакей бүгүнкү күндө боди камера Бишкек гарнизонуна алып бердик. 500 булардын баары тең мониторинг центрда эртеден кечке 8 саат онлайн кандай кызмат кылып, элге кандай мамиле жасап аткан баардыгы тең ушул жерде запись болуп турат да, баардыгы тең. Ана мониторинг центрде кызматкерлер карап турат, көзөмөл кылып. Жаңы конный взводдор деметти. Кавалерия, түз топ. Эркен тор. Кандай жигиттер, жакшыбы? Кыргыз өзү ат менен төрөлүп, ат менен үстүндө жүрүп
жүргөн кыргызбыз, билесиңер. Милиция болобу, башка орган болобу, бул аттарды жакшылап карап, аттар менен чыксаңар, бул аттар менен бирөөнү тебиретип бериш керек эмес, конечно. Бирөөнү чаап, кууп жетиштин да кереги жок. Бирок аттар менен жүрөп контроль этип, бардыгын карап турсаңар жакшы болот. Тем более бир жагынан өтө мындай сулуу дагы, көрктүү да көрүнөт экен, Ишерге келик болсун, десот болгон. Формаларын баарын жаңы кредит бар, эми модернизированный оружиялардан алсак. Мен ушундай айтайын дедим да. Мына колдогу дарылардын баардыгы азыр жаңылашкан. Ушу собордон башташкан. Ушулардын жаңылашкан. Биринчиден, ушулардын вооружениясы жаңыла келиш керек. Мына колуна карап тургандар булар минимальный бир 30-40 жыл болгон мына оружиялар. Туурабы? Булардын баарын алмасак керек. Буларга көп деле эмес. Бизде канча собор бар? Бизде приблизительно. Ушуларга ылайык баарын алып бериш керек да. Ушуларга ылайык баарын алып бериш керек. Себеби дегенде ошол булар мына рядда тургандар дагы ушулар, катарда тизилгендер дагы, кызмат кылгандар дагы ушулар, эң оор жерге барганда ушулар, эң татаал тапшырмаларды чечкен да ушул балдар. Так, өзүңүздөр көрүп атасыңар, бүгүнкү күндө кылмыштуулукка каршы күрөш өтө мамлекетибизде күчөгөн. Так, мамлекетибизде бүгүнкү күндө кылмыштуулукту түп тамыры менен жок кылуу, болгондо да уюшкан кылмыштуулукту түп тамыры менен жок кылуу силердин колуңарда. Так, эгерде башка кызматтагыларыбыз бардыгылар аларды определять этип, аныктап, тактап бере турган болсо, аларды түп тамыры менен жок кылуу мына силердин колуңарда. Ошондуктан кылмышкерлерге карата болгон бүгүнкү күндөгү мамилени мындан ары да күчөтүшүбүз керек. Биз мамлекет тарабынан силерге эмне керек бардыгын жасап берүүгө милдеттүүбүз жана жасап беребиз. Бүгүнкү күндө билесиздер, бийлик өкүлдөрү, айрыкча ошо жогорку бийлик өкүлдөрү бардыгы ошо милиция кызматкерлерин, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин бардыгы жагы менен камсыз кылууга аракеттенип жатат. Эгерде кайсыл бир жактан жетишсиз болуп атса, же болбосо ошол бир туура эмес маселелер болуп атса, ар дайым кайрылууга силерде укугуңар бар. Жөн эле ушул катарга тизилип, айткан приказды аткарып жүрө бербестен укугуңар бар. Туура эмес иш болуп атабы? Мына министрге ар дайым кайрылган. Министр деген күнү түнү байланышта күнү түнү иштеп атат. Макулбу жигиттер, булардын дагы баардык маселесин караш керек. Кийим кечегиден баштап, амудировкадан баштап, жаткан жерин, жасаган казармаларын, баягы жаңы казармаларды салып берип, жаңы техникалар менен иштеш керек. Эмне керек болсо, бүгүнкү күндө мамлекеттин күчү жетиштүү болуп калды да. Билесиздер да, мына ушул жерде иштегендер силер анча-мынчаңар жашыраак жигиттерсиңер, мына командирлер айрыкча. Билесиңер, мамлекетибизде кандай акыбал болчу. Так, мындан 3 жыл, 5 жыл алдын кандай акыбал болчу. Бүгүнкү күндө силерге болгон со стороны внимания со стороны властей это огромное внимание, поэтому силердин жетишпегениң баарын алып беребиз. Техникаларыңарды алып беребиз, обмундировкаңарды жасап беребиз, жашоо шарттарыңарды жасап беребиз, айлыктарыңарды көтөрүп беребиз, баарын жасап беребиз. Эң негизги силерден требования силерден ушул мыйзамдуулук негизинде командирлердин айтканын аткарып, так аткарып, ошо элибиздин коопсуздугун сактап берүү. Биз элибиздин коопсуздугун сактасак эле, калган иштер жылып кете берет. Экономикабыз жылып кете берет, бизнесмендерибиз жакшы иштей берет, жанагы налогтор топтоло берет, таможня топтоло берет, бюджетибиз көбөйө берет. Ошону менен жакшы болуп кете беребиз. А эгерде биз коопсуздугун сактай албасак, кайдагы экономика? Коопсуздугун сактай албасак, же болбосо элдин арасында тынчтыкты орното албасак, стабилдүүлүктү алып келе албасак, экономика да жок болот, бизнесиң да жок болот, ишкерлериң да кыйналат. Айрыкча участковыйлар эл арасында жүрөсүңөр, күндү адамдар менен жолугушасыңар. Силердин ваше поведение, ваша работа — это есть авторитет власти. Как вы себя поведете, как вы будете как бы требовать исполнения законодательства у наших граждан, при том, чтобы сами не нарушали, от этого зависит лицо нашей страны. Так? От этого зависит авторитет милиции, авторитет власти, чтобы не потерять как бы доверие нашего народа. Надо быть постоянно бдительным и постоянно исполнять свои служебные обязанности только в соответствии с законодательством. Так, других задач, других как бы целей у нас нет.
Faktörsün,